Арбаңыздар ардактуу көрөрмандарыбыз, сиздер менен чоң экран программасы жана биздин студиябыздын коногу көркөм сүрөтчү, киномаркетолог Эрлан Камчыбеков. Ал эми алдыда кыскача видеого көңүл буруп, андан кийин маегибизди улантабыз. Билесиңерби? Тупой еще тупее киносундагы башкы каармандардын бирин аткарган Джефф Дэниелс Джим Керриге караганда 140 эсе аз гонорар алган. Камера, начали. Джим Керриге Тупой еще тупее киносуна тартылуу үчүн $350 000 сунушталганда, актер ага макул болбой $400 000 сураган. А студия ага макул болбой актердон баш тартат. На случай, если мы захотим добавки. Бирок ошол эле учурда Джим Керринин катышуусундагы Эйс Вентура киносу аябай хитке айланып баштаганда, баягы студия Джим Керриге кайрадан байланышып, $400 000 макул экендигин айтышканда, Джим Керри $500 000 сурайт. Бирок студия актердон кайрадан баш тартышат. Ошентип соодалашып отуруп, акыры Джим Керри Тупой еще тупее киносунун биринчи бөлүгүнө $7 миллион гонорар алган. Кинонун толук бюджети $16 миллион болуп, анын 44%ын жалгыз эле бир актерго берген. Бирок $16 миллион тартылган бул тасма кассадан $250 миллион чогулткан. Саламатсызбы, студиябызга кош келдиңиз. Ой, саламатчы, рахмат. Карачы, не деген фактылар. Ким сүйлөгөн муну? Албетте сиз сүйлөгөнсүз да. Алгач эле жогоруда айта кеткендей, бул киномаркетологсуз да. Ошо киномаркетолог бул өзү негизи кандай кесип? Не жумуш аткарат? Негизи бул киномаркетологмун деп айта албайм. Анткени бул тармакка азыр жаңыдан кошулуп келатам. Анан негизи эле Кыргызстанда дагы киномаркетолог деген кесип жок, азыр деле жок. Башка жакта мисалы Marvel же башка голливудский кино чыккан кезде укмуш рекламалар чыгат го. Ошондой рекламага эмнегедир бизде кароого бир аз каражатыбыз жетпейт биринчиден. Анан ансыз деле балким кино изделер көрөт дегенсизби, киномаркетолог пока что кереги жоктой сезилинет кыргыз кинолоруна. Биз ошо жаңыдан баштадык, киномаркетологмун деп айта албайм, бирок жаңыдан баштап атабыз. Ал эми ушул өзүңүздүн блогуңузду ачып, дал ушул кино жөнүндө блог айтып, же болбосо кандайдыр бир кызыктуу фактыларды айтасыз го. Ошонун идеясы кайдан пайда болду? Эмне болуп баштап калдыңыз? Негизи эле кино темасы элге аябай кызык да. Анан бирок өзүбүз бул кино блогерлик эмес, жада калса кинону эмиден жакшы тартып баштадык го. Ошондуктан кинону эмиден тартып баштагандыктан бул киноблогерство жак аябай бош экен. Анан эч ким аны кыла эле экен. Элге кызык, кино негизи эле кызык го. Титаник кантип тартылган, мисалы Тупой еще тупее Джим Керри канча акча алган, бул аябай кызык да. Ошону айтчу адамдар чындыгында эле жок экен. Анан карап отуруп, элдин баары эле вайнер болуп атат, элдин баары эле интервью алып атышат, подкаст тартып атышат. Анан элде жок бир нерсе кылыш керек деп, любой адам сиз деле ошондойсуз го, элде жок бир нерсе кылыш керек деп жүрө бересиз да. Жүрө берип ушул ой келип кетти, анан кылып көрсөк, мен негизи мындай ушуну кой мен тандадым, мен блогер болом деп эмес, жөн эле кылып көрөйүн да деп, Чебурашка киносуну, бул Чебурашка киносу немеде Россияда рекорд койгон касса чогултуу боюнча. Вообще Россиянын тарыхындагы рекордду койгон да, касса чогултуу. Ошонун сценаристтери кыргыздар. Муну көпчүлүк адам билбейт да, мисалы үчүн. Элестетиңиз, Россияда рекорд койгон кинонун сценаристтери кыргыздар, таластыктар. Анан ошону элге айтып көрөйүн деп эле, элге айтсам, жакшы кабыл алышты. Чын эле ошондой экен деп комментарий жазып башташты. Андай нерселерди мисалы кино чөйрөдөгү адамдар көп эле билишет да. Көрсө эл билбейт экен. Анан ошол нерсени айтып туруш керек экен деп, анан аракет кылып жатабыз. Бул эми азырынча мындай эле аракеттебиз, буюрса дагы жакшы болот деген ишеничтебиз дагы. Эң сонун, анан сиздин байкашымча мындай көбүнчө элдерден мисалы өзүңүздүн топ 5 киноңуз, жакшы көргөн кинолоруңуз деп сурайсыз. Сиздин топ 5 киноңуз кайсы? Менде андай жок, ошон үчүн сурай берем. Менде каяктагы топ 5? Мен просто кино көп көргөнгө аракет кылам, анан жакшы көргөн кинолорум аябай көп. Ошондуктан анын арасынан топ 5ти деле мен санап чыга албайм. Бирок айтайынбы? Ооба, айтып коюңуз. Эң жакшы көргөн кинолоруңуз. Мен азыр эң эле эске келгендерден Queen группасында жанагы немени билесиңер да, Фредди Меркьюри. Ошонун биографический киносу бар, Богемская рапсодия деген. Ошол киносу билбейм негедир аябай жаккан, анткени ал 5 стадионду чогултуп туруп, анжа дейт го, дейт го, ошол ырчынын биографиясы да. Элестет, ошо весь стадионду чогултканчалык деңгээлде звезда болгон адамдын киносун көргөндө ошол кино аябай жаккан. Андан башка бир сериалды айтайын, менде бир аябай жакшы көргөн сериалым бар. Чернобыль деген сериал жакшы көрөм. Бул Чернобыль сериалы
негизи көп эле варианттары, версиялары тартылган, бирок HBO тарткан версиясын көрсөңүздөр, ар бир кыймылдаган аракети, актердун ар бир отургандан бери рахат алып көрөсүз да. Ошондой сон тарткан. Дагы эмнени айтайын? Дагы үчүнчү экөөнү айттым, канчаны айтайын? Кыргыз кинолордон да кошсоңуз болот, 5 топ. Кыргыз кинодон жакында эле Бейшенен таманда киносу чыгат. Буюрса, Руслан Акун, режиссер экебиздин жаңы киносу. Бул Кыргызстан тарыхында болуп көргөн эмес, 7 мамлекетте тартылды. 7 мамлекетте тартылганда дагы башка кинолордой болуп, жөн эле биздин камерабызды көтөрүп барып эле ошактан акырын тартып келбей, жок, кадимкидей, мисалы Египеттен тартса, Египеттин кинокомпаниясын сүйлөшүп, аякта 150-200 адам командада болуп, прям профессиональный окумуш тартылды. Ар бир мамлекетте ошон тартылды. Ошентип 7 мамлекетте тартылды дагы. Буюрса, аябай жакшы бир деңгээлдеги кино болуп чыккан жатат. 1-марттан баштап бардык кинотеатрларда көрүңүздөр. Эне менен баланын мээрими жөнүндө кино. Реклама. Эң сонун. Андан кийинки эле бул кызыктуу суроо деп ойлойм. Баарына эле кызыктуу болуш керек. Негизи бул жакында эле көрүп калдым сиздин блогуңуздан. Москвадан бир баланы таап, Кыргызстанга алып келип, билет алып берип, ошол боюнча айта кетсеңиз. Чындыгында эле ошондой нерсе болдубу? Ооба, канча каражат кетти? Эгер биле элек болсо, Эрлан баракчасына кирип көрүп коңуздар. Подписка кылып коңуздар. Москвадан биздин оюбуз боюнча Таксыр деген кинонун рекламасы бул. Таксыр деген киносун көргөн элдер болсо түшүнүшөт. Ал деген элдерди жакшылыкка үндөө, адамгерчиликке үндөө, адамдык сапатты унутпоого түртө турган кино. Анан биз ошону элге ошого үндөө аткандан кийин өзүбүз дагы ошондой бололук деп жакшылык иш кылалык дегенбиз. Анан кийин Москвадан бул жакка чындыгында эле бир баланы алып келип, кино көргөзүп, үй бүлөсү менен жаңы жыл тосуп, анан кайра кетет деген ойдо Москвага баргам. Анан бирок Москвада бардык деп айтпай, бирок көпчүлүгүнүн документтери менен проблема экен. Документ аякта бир 50.000, 60.000 рубльга жазатышып байкуштар, анан жашап жүргөндөр бар. Анан аларды эгер Кыргызстанга алып келсең, 2 күндүк майрамга Кыргызстанга алып келсең, кайрадан 60.000, 50.000ге документ жазатыш керек болот экен да. Ошондой кыйынчылыктар бар экен. Ошондуктан киши табыш кыйын болуп, айла жоктон ошол жактагы бир таанышыбызды сүйлөштүк. Бирок ал таанышыбыз деле Кыргызстанга келе элек болчу. Бирок чындыгында эле ага ошончо акча бердик. Чындыгында эле ошончо келип үй бүлөсү менен тозуп, кайра кеткен бардык самолеттун биз төлөдүк. Бардыгын акчабыз ошончо эле кетти. Болгону тааныш баланы таптык, анткени документтер менен проблема экен. Так жакшы иш кылалык деген ой менен барганбыз. Демек, ал баланын документтери менен проблема жок болчу, Ал баланыкы ошондой болчу. Эң жакшы. Жана андан кийин дагы ошол кино залга бардык билеттерди сатып алып, элдерге таратканыңызды билебиз да. Ошондой нерселерге мисалы ким сиздин мындай ким колдоп берет деген сыяктуу? Ошол кинонун рекламасы да бул. Ошол кинолор төлөп беришет. Кинолор төлөйт. Дагы негизи айтып атпайм, жанагындай Кыргызстанда кино маркетинг анча өнүгө элек да пока что. Буюрса өнүгөт деген ишеничтебиз. Бирок ошондуктан анчалык көп акча бөлүүгө азырынча даяр эмес кыргыз кинолор. Болбосо ошондой, мисалы, весь залды сатып алган сыяктуу, ушундай сыяктуу ойлор аябай да көп. Кыргыз кинолор буюрса өнүксө дагы андайларды кылып турабыз. Эң жакшы. Негизи ушул кино чыгармачылык жакка жакын болуп атпайсызбы? Ошол киного өзүңүздүн бир кандайдыр бир билим алдыңыз беле же жөн эле өзүңүз кызыгып эле ушул жакты тандадыңызбы? Жок, менде кино билим жок. Киного кызыгуу менен эле келип, анан кийин уже канча бир 5-6 жылдан бери иштейм бул тармакта. Ошондуктан бир аз уже опыт жакшы бар болуп калды. Азыр ошо билимим жок, опыт менен эле келе атабыз. Опыт алып келе атабыз, үйрөнүп атабыз. Бирок дагы болсо окуганга аракет кылып, үйрөнгөнгө аракет кылып, мисалы үчүн бизде андай окуу жайлар жок. Бизде тетиги университет, училище бар, бирок мисалы киношкола деген сыяктуу курс сыяктуулар жок. Ошондуктан Алматы же болсо Москвадан окуганга ойлорубуз бар, окуп келелик деп. Анткени опыт башка, бирок билим алсаң андан да жакшы да. Алганга аракет кылып атабыз. Ошол жактан өзүңүздүн билимиңизди алып келип, бул жактан дагы ошол сыяктуу курстарды ачайын деп ойлойсузбу? Курстардыбы? Курстарды. Мисалы, сизге окшогон өзүнүн билими жок, жөн гана өзүнөн өзү эле барып үйрөнгүсү келгендер же болбосо кандайдыр бир 20-га чыгып андан кийин мен киношник болгум келет экен дегендерге. Ооба, андай ойлор бар. Бирок ал бир аз азыр эмес го, анткени
Эгер каражат бар болсо кыла беребиз, андай ойлор бар ооба. Азыр анткени Кыргызстанда аябай көп кино тартылып атпайбы? Былтыр көрдүңүздөр го жума сайын кино чыгып атты. Быйыл болсо жумасына 2ден кино чыгып турат. Быйыл андан да көп пландар бар буюрса. Ошол кинолор тартууга жумушчулар аз азыр. Жумушчулар аябай аз. Неге жумушчулар аз? Анткени ошондой окуу жайлар аз болгондуктан, ошондуктан ачууга албетте ойлорубуз бар. Балким ачылып калат. Андан тышкары дагы өзүңүздүн ушул блогуңуздан сырткары же болбосо келечекте кандай пландарыңыздар бар? Эмнени пландайсыздар? Мындан кийин дагы эмнени ачайын деп ойлойсуз? Андай деле планым жок, ошол кино, кыргыз киносун өнүктүрүп эле жүрө берсек буюрса, кыргыз киносу Голливудтай болуп өнүгүп кетсе, анайынан ошондо укмуш пландарды буюрса коюп баштайбыз. Азырынча ошол киного кызмат кылып эле жүрө турабыз. Пока что. Балким эртең бирдем болуп кетем. Негизи өзүңүздү актер жагында да көргүңүз келеби? Же болбосо өзүңүздүн бир кандайдыр бир тасмаңызды тартып, мен ушундай режиссер аталып деген сыяктуу. Албетте кичикестен бери негизи бардык болбосо дагы көпчүлүгү киного тартылууну эңсесе керек кичикестен бери эле. Мен деле киного тартылгым келчү. Анан кийин азыр кинонун аркы жашоосуна иштеп калгандан кийин тияка мындай көп деле каалоо болбой калат экен. Ошондой окуп аткан. Болбосо мурун наоборот биягына кызыгасың го. Анан артына өтүп алгандан кийин арткы жашоо андан да кызыктуу да. Бирок ошентсе дагы кээ бир кинолорго мындай эпизод болуп кичинекей жерлерине кошулуп калабыз. Иштеп аткан жерде элечи. Давай могул жагына мен тартылам деп элечи. Кээде кошулуп калабыз, анан чоң ролдорго деле кошулганга ниеттер, ойлор бар. Бирок кинодо канча көп иштеген сайын кино актер канчалык профессионал болсо ошончалык жакшы экендигин көрүп, мындай бир тиктокерди тартып алып же болбосо мунун лицосу сизде болуп атат деп эле тартып алып эмес, профессионалдап келсең, ошол киноң жакшыраак болот экендигин көрүп аткандан кийин өзүмдү кайра ал киного кирип мен бузуп албайын деген да ойлор келет да. Бузуп албай, лучше андан көрө профессионалдар иштесе, ошол жакшыраак болот, кыргыз элине жагымдуураак болот депчи. Андай да ойлор келип калат да, ошондон тартылгым келип атат. Бирок өзүңүздүн тартылгыңыз келет негизи тартылып. Өлө келет, тартылай. Киноңуз болуп калса, сценарий кандай болмок мисалы? Өзүңүз тартып жаратып жатсаңыз. Өзүм тартсам, өзүм тартууга дагы ойлор өлө бар. Анткени бул ичиңен кинону көргөндө сен башка бир режиссердун көз карашын көрүп атпайсыңбы? Ошол режиссер кандай сага көргөзсө ошондой көрөсүң. Китеп окуганда болсо өзүңдүн башыңда момундай воображать этип окуйсуң го. Ошол сыяктуу биздин дагы мисалы ар бир эле кино тартылып атканда ошол сценарийге көз карашың башкача го ар бир адамдын. Йо, монтип тартсам болот, билейин, монтип тартса болмок бул режиссер депчи. Анан ошентип монтип тарса болмок дей берип, мына монтип тарттым деп өзүм тарткым келет албетте. Ар бир адамдын эле оюнда болсо керек өзүнүн киносун тартуу. Бирок азырынча жанагы айткандай эле азырынча бир аз опытым балким жетиштүү эмеспи же каражатым жетиштүү эмеспи, кыскасы азырынча даяр эмес мага. Бирок ойлор бар. Азыр оюңузда бир кичинекей сценарий жокпу? Жок, андай деле жок. Кичинекей ойлор болушу мүмкүн, бирок андай деле моуну тартам келечекте деген деле жок андай. Жакшы. Негизи сиз жеке эле бул Кыргызстандын кинолору жөнүндө фактыларды айтып, тим болбостон негизи дүйнө жүзүндө көбүрөөк айтасыз да. Ошол дүйнө жүзүндөгү кинолордон мындай көп байкаган катаңыз кайсыл каталар болду? Эмнени көп байкай алдыңыз? Катабы прям? Билбейм андай деле ката. Негизи көрүп атканда сиз эмне каталарды байкайсыз? Мисалы сиз чыгарганда ляптар деп. Мен ушуну байкабай калыптырмын деген сыяктуу. Ал жактагы мисалы көбүнчө мисалы кыргыз кинолорунда байкалып, мен кээ бир жерлерден байкап калам да, көп жерлерден байкай албайм. Дүйнөлүк кинолорго келгенде ошол мындай сиздин көз карашыңыз менен кандай бир көп каталарды кездештирдиңиз? Же андай нерсе жокпу? Ошондой ляп, прям. Же ката кандай ката? Ката дегенде ошол ляп сыяктуу эле. Негизи кинонун аркасында иштеп калгандан кийин тартылып атканда по-любому, монтип тартканда деп көрөсүң да. Азыркы Голливуд чыгып аткан, мисалы жакында эле Аргайлга барып келдим. Аргайл азыр хитте турат го. Ошо Аргайлга барганда деле зеленкадан тартылыптыр бардыгычы, хромакейден. Анал дароо байкалынат экен да. Баягы Вышка киносу деле чыкканда укмуш хайп болду эле го, Вышка киносу деди эки кыз дейт үстүгө чыгылганчы. Ошону көргөндө деле мен ал кезде Москвада болчумун, ошо Москвадагы бир киношник бала менен барып кинонун каталарын аябай көп көргөнбүз да.
аябай көп көрүп, анан кино өзү жакшы болсо да каталары менен бизге жаман болуп калганда, андай каталар көрүнө берет, толтуруп бизге көрүнө берет. Элге аны айтып деле кереги жок, анткени эл наоборот катасы жок көрүп, вау десин да. Бирок мисалы жакында эле чыгардым го, тетиги билесиңербиге чыгарган бир акыркы чыгарылыштарынын биринде Титаник киносунда мисалы үчүн жана Джек менен Роза тоңуп үшүп, Джек, Роз антип өлүп калат го. Ошол кезде өлө үшүшөт го. Үшүп, анын оозлорунан буу чыгып, негизинен ал жөнөкөй эле сууга тартылып, буу жок элечи. Буну болсо өзүнчө мындай карафонго деп өзүнчө буу чыгарып туруп, аны монтаждан кесип, анан Джектин оозуна коюп, ар бир тиякта үшүп аткандардын оозлоруна коюп чыгыптыр да. Элестетиңиз. Ошондой жерлер. Аны мурун көргөндө биз вау деп көрдүк элек го. Азыр Титаникти баягы ошо билесиңербини жазып атып, анан көрүп көрсөм катасы толтура экен. Мо зеленка олтурбайбы? Жок, мо мындай олтурбайбы депчи. Андайлар көп эле каталар. Аны көрбөй, бирок аны байкабай көрүп рахат алган жакшы го, бирок. Не кыласыз байкабай элебыз. Негизи өзүңүз көп фактыларды изилдеп жатып, мисалы айтып жатып, өзүңүзгө аябай бир чоң ачылыш берген кайсыл факт болгон? Мисалы, мен муну билген эмесмин. Жанагы ойлоп ат сүйлөп атам, жайыраак сүйлөйм. Жайыраак, шашпайраак кенен отуруп сүйлөй бериңиз. Жанагы Симбаны айттым го. Баарыбыз жакшы көргөн Король Лев мультиги. Ал жакта Симба башкы каарман болгон. Ошол баарыбыз даже ушунчалык жакшы көргөнбүз. Аны киносу да чыккан. Баарыбыз Симбанын футболкаларын кийип жүргөнбүз. Болбосо ал плагиат экенде көрсө. Көрсө ал Япониядагы укмуш эле популярный кинонун мультиктен Дисней алып туруп тартып коюптур да. Аны биз болсо вау деп атсак, көрсө ал плагиат экен. Ушул сыяктуу андай факттар көп эле, ошо мен таң калып, мен негизи андай фактылар көп эле, бирок алардын баарын сүйлөй бербейм, ошо мен таң калгандарды чыгарам да. Сиз көрүп аткандар ошо мен таң калгандар. Жүрөгүңүзгө жакынын дагы тандап чыгарасыз. Азыр кайсыл вау болду деп атпайсыз, монун баары вау болгон, ошон үчүн чыгарып атам. Андан башкалар дагы көп экен анда, биз билбеген. Негизи ошол сиз жаңыдан блог тартып баштаганда ошо социалдык тармактардан көп чыгып баштадыңыз. Ошондогу мындай эң жакпаган комментарий кайсы болду? Хейтер деген толтура да биякта. Азыр монтип отурганыбызды деле тетиги бала эмнеге буту минтип отурат, кыз минтип отурат деп жазып беришет калп эле. Ал жакпаган комментарийлер бар эле жакпайт. Жазып беришет экен, билбейм. Өлө көп. Мисалы жакында эле, ошону менин эгерде Эрлан баракчама катталуу болсоңуздар, эгер жок болсоңуздар кирип көрсөңүздөр, жанагы бир апаны Москвага алып бардык да. Баласы көп жылдан бери Москвада иштейт экен. Анан биз болсо баласына жолуктуруп коелу деген максатта, жакшы ниетте ал апанын самолетун, менин самолетума билет алып, тияка апардык. Баласына жолукту, аябай кубанды, сонун видео болду. Анан ал калды, ал апа кайра келатканда бизге чалып коюңуз, биз кайра билетиңизди алып беребиз Кыргызстанга деп калтырдык азыр апа тиякта. Анан ал видеону чыгаргандан кийин комментарийди окусаң, ал деген, мисалы мен билген эмесмин. Тиги апа шапкасы норковый шапка турбайбы, 100 миңдикти ал деген, мындай типа карапайым кишини тандабайт белең, чын эле муктаж адамды тандабайт белең депчи. Ти кийген шубасы канча экен, баласы монтип иштейт турбайбы, өздөрү эле апарып койбойбу деп элечи. Биз деген мисалы мен деген эме деп жазгам да, комментарийга мен да баламды көрө элекмин деген комментарийлер көп келгендиктен, кой биз жакшы иш кылып коелучу, ушу баласын апарып коелучу дегенбиз да. Элестет ошо комментарийга жазгандарга чалып, албас алмаспы, сиз байсызбы же кедейсизби деп кантип сурайсың эмечи? Сиз шубаңыз кымбатпы же арзанбы? Кымбат болсо апарбайм депчи, анта албайсың да. Кыскасы любой эле бир апага жакшылык кылалык дедик да, албайбы, кедейби, жакшылык кылалы дедик да. Ошону жазып берген окуй. Негизи эле мындай адамдын ийгилигине кошо кубанганды жакшы биле эле окшойбуз. Тиги Москвага жетти, деп кубанып коюдун ордуна көрө албастык кылышат экен да көбүнчөсү. Демек, колдоочуларыңызга караганда хейтерлер көбүрөөк экен да? Жок, колдоочуларым, мисалы TikTok'умда 30 000 адам катталуу болсо, ошолор мисалы мени колдогон үчүн катталды да. Хейтерлер алар мага катталуулар эмес. Алар жолу өтүп барат эле, кой мага жаман сөз жазып коюңчу да. Алар толтуралар, боло беришет, аман болуңуздар. Теманы бир аз буралы. Кыргыз киносунда негизи өзүңүздүн аябай сыйлап, баалап, жакшы көргөн актериңиз жөнүндө.
Ошону мисалы аябай болот го, чыгармачылыкта эмес жүргөн адамдардын кандайдыр бир кумири сыяктуу, эми кумир деп эле коеюн, мындай, мен ушуну аябай жакшы көрөм, бул мен мындай жакшы көргөн актерум, актрисам деген сыяктуу. Андай укмуш мо киши маяка тартылса, мону көрөт элем деген деле жок, бирок Альбина Имашева эжекебиз бар го. Альбина Имашева эжекебиз мындай кинодон дагы жакшы аткарат, соцсеттерден дагы өзүн жакшы алып барат, кебетеси дагы аябай сулуу, адамгерчилиги дагы. Альбина эже менен Арнис байке күйөөсү го, Арнис Кыдырмышев. Арнис байке менен Альбина менен көп жолугуп калабыз да. Жолугуп калганда башкалардай эмес, өкө тең өлү жөнөкөй, мисалы алар бизден улуу болсо дагы, биздин деңгээлге мындай кичинекей бала болсом, ошо кичинекей тил менен сүйлөшөт менен, улуу барса улуу менен сүйлөшөт. Ушундай сонун эже да, ошо Арнис байке менен Альбинже. Ошол үй бүлөгө аябай суктанам. Чыгармачылыгын баалайсыз, Анан дагы бирөөнү айтып кетейин, ал Орус драм театрынын актрисасы Чорный дворда Зареман ойногон Эльзада деген кыз бар. Чорный двор көрдүңүз беле? Мен ошону көрө элекмин тилекке каршы. Чорный двор деген азыр деген российский платформа Кинопоискте 3-чү орунга чыкты. Российский платформага Кыргызстандын бир да сериалы чыгып көргөн эмес. Чорный двор сериалы чыкты. Старт платформасында топ-10 лучших сериаловда ошол Чорный двор турат, кыргыздын сериалы. Сценарий кыргыз, режиссер, актер, оператор полный кыргызда. Ошону кантип көргөн эмессиз. Ошонун актрисасы, главная героинасы Эльзада Исмаилова деген кыз бар, Зареман ойногон. Ал кыз өзү Ярославльда театрды бүтүп келген, анан бизде Орус драмда иштейт. Ошол аябай жакшы актриса, ошону мындай жөнөкөй бир сценарийге эмес, жакшы кинолорго тартсаңар аябай жакшы аткарып берет. Жакшы. Мисалы сиз өзүңүз блог тартып атканда көптөгөн видеолоруңуз чыгып атпайбы? Ошол ар бир видео үчүн канча бир сааттык убакыт же күндүк убакыт кетет? Оодай. Анын аркасында мисалы жеке эле сиз эмес да монтажеру бар, оператор бар, канча киши менен иштешесиз? Эгерде менин ошол чыгарылыштарымды калтырбай көрүп жүргөн болсоңуз, акыркы чыгарылыштардын баардыгы реклама болуп атат го. Көрүп атасызбы? Эгерде мисалы ошол эле тупой еще тупойни айтып келатып туруп, аягында кыргыз киносунун рекламасын кошуп кетем да. Аны там тупо могул киного баргыла деген реклама эмес. Допустим, кыйыр жол менен Каролина мультиги, бул чыныгы болгон окуя экен. Каролинадан көз топчолгон ужас мультик, бул чыныгы болгон окуя экен. Ошондой эле чыныгы болгон ужас окуя бизде Кыргызстанда такси киносу тартылды депчи. Ушундай реклама кылып кетем. Анан ошол рекламаларга акча бербейт. Анткени алар досторум да. Кыргыз киносунда уже канча көп жылдан бери болуп калгандыктан аябай бардык эле киношниктер досторум. Аналар болсо тартып койчу Эрлан, тартып койчу дейт. Макул, кантип жок дейсиң, досуң болса. Жок дейсиң. Бирок анын аркасында сиз айткан суроо, аркасында эмне деген иштер турат да. Мен мисалы такси киносуна ылайыктуу болсун деп Каролинаны мисалы канча жерден издейм да. Мен Каролина чын болгон окуя экенин билбейм да. Таксиге эмнени тартсам да издеп аны издеп атам. Аны мисалы канча күн убактым кетет ага. Аны фактын көрүп калгандан кийин ушуну сүйлөйм деп сүйлөп салбайсың. Ага сценарий жазышың керек, анткени элге ылайыктуу болуш үчүн, кыргызча болуш үчүн сценарий жазышың керек. Аны канча күн жазасың. Анан жөн эле отуруп тартып коюм, эгер көрсөңүз мисалы сапаты бир аз жакшыраак го меники. Ошол сапаты болуш үчүн мисалы кино светтерди колдоном. Мияка килтеген амаран коюлат, тияка килтеген дедолайт коюлат, тияка мындай бүт светтерди коюлат. Кадимкидей профессиональный светтерчи. Ал светти коюш үчүн мисалы мен өзүм коюм, оператор бар. Оператор өзүнүн убактысын алып келип, аякты бүт коюп чыгат. Аны тартыш үчүн мен атайын студияга барам. Мисалы мурун 1-1 студияда тартчумун, азыр Байрак групп студиясында тартып жатам. Ошол студияга чейин барган убактым, ал жакта тартып сүйлөгөндө жөн бир эле монтеле сүйлөп коесуң, адашасың көп жолу, канча саат тартасың. Анан тартып бүткөндөн кийин дагы чыгарып коесуң, аны монтаждаганда, эгер байкасаңыз меники монтажындагы укмуш деп айтпайм, бирок бир аз мындай вкусныйраак монтаж да. Сүрөттөр чайкалып, монтаж аны кылыш үчүн да бир канча күн кетет да. Мисалы, жок эле дегенде бир күн кечке отурушум керек да. Кечке отурушум керек монтажда. Аны ошону бекер тартатпаймбы? Ошондуктан көрүп аткан киношниктер бекер эмес, реклама заказ кылып аткандан кийин бир аз акча берип коюңуздар. Так мага контент болуп атпайбы? Мага пайда да. Тарта берем. Бирок убактым кетип аткандан кийин, эмгегим кетип аткандан кийин баары керек.
Эң сонун. Ал эми ушул негизи кыргыз киносун кайрадан карасак, бул мисалы илгерки тартылган кинолор мисалы көпчүлүктүн жүрөгүнөн орун алып, аябай бир нерселер, кандай десем, башкача бир сезимдерди жаратат го көрөрмандардын көзүндөчү. Ошол эски кинолордон ошол кайсыны аябай жакшы көрүп, мындай көптөгөн баалайсыз. Мисалы мен үчүн бул Боз салкын киносу аябай бир ошол мезгилдердеги эң популярдуу кино деп эсептей алам да. Боз салкын киносу эски кинолордун катарына киреби? Эски дегенде мисалы азыркы күндөгү эмес, мындай канча мен кичинекей кезимде болуш керек. Ошол мезгилдерден бери аябай азыркы күнгө чейин баалап көрөм да. Мисалы сиздин дагы ушинтип кайталап ошол эски кинолордон жакшы көргөндөрүңүз? Андай жок менде. Анткени Кечкола, Төлөм Шокеев, Болот Шамшиев деген аябай биздин улуу залкар режиссерлорубуздун кинолорун китептерин окугам, Чыңгыз Айтматовдун. Ошондуктан киносун көргөн эмесмин. Көргөн эмессиз. Китеп окугандан кийин киносун көргөн башкача болуп калат экен. Ошон үчүн мен китебин окугандан кийин киносун көрө элек, бирок көрүшүм керек. Анткени ал режиссерлор Симон Кулчакмаров, эмне деген актер ал деген канча жерден башкы сыйлыктарды алып келген да. Укмуш актер, аларды көрүш керек, бирок ошо көрө элекмин пока. Ошондуктан эски кинолордон мага мол жагат деп, мисалы, Белгис маршрутту деле элим бар жакшы көрөт, бирок мен аны кайталап көргөн эмесмин, андай деле айта албайт экенмин. Мисалы, Боз салкынды ушунча айтылган, Белгис маршрутту ушунча айтылган, Света кени мынча айтылган деп деле айта албайм, андай кином жок. Негизи эле кайталап көргөн кином жок менин. Чернобыльды мисалы 2 жолго кайталап көргөм. Ошол сыяктуу. Эң сонун. Эрлан мырза, келип бергениңизге абдан кубанычтабыз. Ооба? Мен дагы отурмакмын деп коесузбу? Дагы мага суроолорду бериңиз деп. Келип бергениңиз үчүн абдан чоң рахмат. Келечектеги өзүңүздүн чыгармачылык жолуңузга ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми сизге бир аз кыскача эркин микрофон суналы. Чоң рахмат сиздерге чакырганыңыздарга. Могула эмне эле сиз да эмес болор эле эфирлерде жүрөт дебесин. Чакырганыңыздарга чоң рахмат, аябай кубанычтамын, аябай приятно болот экен. Эркин микрофон сиздерге, урматтуу кыргыз элим. Кыргыз киносу азыр бир аз болсо да өнүгүп келаткан учуру, андыктан колдоп, болгону 200 сом, 250 сом эле кетет кинотеатрга баргангача. Ошол 250 сомуңузду аябай кинотеатрларга барып, даже жаман кино болсо дагы, эми 250 сом жалко эмес го. Барып көрүп коюңуз, зато ал тарткан кишилерге ал чоң салым болот дагы. Кийинки киносу аябай сиздер илгерки көрүп жүргөн кинолордон да аша турган чоң кинолордой болот. Андыктан колдойлук берүүбүздү. Жакында Бейшинен таманында киносу чыгат, ошого баралык. Реклама. Бул жактан да реклама кылып кетейин деп коесузбу? Ошол. Чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандарыбыз, сиздер менен чоң экран программасы болду. Анын алып баруучусу мен Азиза Карпбекова жана бүгүнкү студиябыздын коногу көркөм сүрөтчү, киномаркетолог Эрлан Камчыбеков болду. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.